Kıyalım carsında, camanında, kıyalbay sırağa balamında. Апакем жалгыз адам. Акыркы бир жумадан бери интернет айдыңында мына бул кичинекей кыздын апа тууралуу ырды көркөм окуган видеосу кеңири тарады. Интернет жылдызына айланган балакайды Супер ТВ таап маектешти. Элдин көңүлүн өзүнө бурган кыздын аты Айчолпон экен. Апрелде 4 жашка чыгат. Анын апасы Венера Жолборсова видеонун кандайча элге тарап кеткенин айтып берди. Мен бир таанышпай келер бар эле. Таанышпай келер экөөбүз WhatsApp'тан сүйлөшүп, ден соолугубузду сурашып, кандайсың, жакшысыңбы дешип, анан бир видео жөнөтүп калды. Бир кичинекей баланын видеосу. Анан мага честно говоря жакпады алчы. Ар ким өзүнүн ата энеси балким жагат. Мага жакпады. Анан мен болсо маниси эмне дедим. Деп ошентип калам. Же балким түшүнбөй калдымбы деп ойлодум да. Маниси эмне десем, анан ал байке ой кечирип коюңузчу, сизге кетип калыптыр деп ошентип койду. Анан мен калайсыз убактыңыз болсо менин кызым видеосун жөнөтөйүн сизге десем, анан макул деп калды. А мен могу жөнөтүп койдум. Жөн эле үйдөгү эле кийим менен мынтип отуруп тартып эле жөнөтүп койдум. Мош прямо ошол жерден эле. Анан тамак жасап атсам, ал байки көп жазып бериптир. Неме, Инстаграмга жүктөйүнбү, Фейсбукка жүктөйүнбү деп элечи. А мен ой жүктөсөңүз жүктөп коюңуз, билгениңизди кыла бериңиз десем, анан жүктөп коюптур. Эртеси эле классташтарым Казакстанда, Астанада, Алматада классташ кызым бар. Анан ал жөнөтүп калып, сенин кызың го деп. Анан сен каяктан алдың десем, айылдан датпай. Мен айылдан эч кимге жөнөтө элекмин буга десем эле, анан ошентип келе баштады. Тууган урук Инстаграмда жүрөт го деп. Анан мен Инстаграмга катталган эмесмин. Мен аны түшүнбөйм деле. Одноклассниктен ошондо түшүнөт болчумун. Анан балама каттап берди. Кирсем эле анан ушинтип лайк басылыптыр. Анан немеси бул апакем жөнүндөгү ыры Нуркыз Рыскул кызыныкы экен. А биз аны жатып алганбыз 4 куплет. Анан эле бул аябай жакшы, мындай көңүлүнө жакты окшойт болчу. Бат эле жаттап бүтүп койду да. Айчолпон өзү теңдүү башка балдардан айырмаланып, китеп, гезиттерди жакшы көрөт. Ал тамга тааный элек болгондуктан үйдөгү чоң кишилерден китеп окуп берүүсүн көп суранат. Бунун чоң 4-чү класста окуган эжекеси бар. Менин кызым, ал да улуу кызым болот. Ошол көбүнчө жаттатат. Анын үстүнө бул биз жаттатабыз, келе Айчолпон дебейбиз деле. Бул та жаттат да, келип мону жаттатып койгулачы, мага үйрөтүп койгулачы, окуп бергилечи. Кытайча газета болобу, китеп болобу, англисче алып келе берет, апам муну окуп берчи деп элечи. Анан мен буну окуй албайм, мен кытайчаны окуй албайм, бул жаман бекен деп коет. Анан ооба жаман экен. Анан кел сүрөттөрүн көрөлү. Сүрөттөрүн көрөбүз. Анан кийин көп нерсени ошолордон үйрөнөт. Анан көбүнчө өзү материалдарды өзүм тандап берем да, негизи. Возрастына карап туруп тандап берем, дейми? Көркөм окуп атат да, аны ата эне үйрөтөсүздөрбү же видеолордон көрүп көркөм окуп? Жок, өзүбүз ушундай айтабыз да үйдөчү. Кыз, мен чогулуп айтабыз да. Анан апам дагы көп ушундай адабий жагынан көбүрөөк нерселерди үйрөтөт, жомокторду айтып берет. Анан ошодон эле. Андан соң Айчолпон менен маектешип, интернетте популярдуу болгон видеодогу ырды окуп берүүсүн өтүндүк. Kıyalım carsında, camanında, kıyalbay sırağa balamında. Apakem жалгыз адам. Apakem çında meni ayarımda. Saçımdı tarasam da tarabasam. Күзгүнү карасам да карабасам. Bir gana apam meni tanıp gitpeyt. Bir gana apam kibini tanıp gitpeyt. Кийимим жыпынуу баш кереби, жашоому кыш кереби, жаз келеби. Бир гана апам мени сүйүп турат, бир гана апам мага ийип турат. Чөнтөгүм жукасында, калыңында, тагдырым караңгыда жарганда. Бир гана апам жолун аттап кетпейт, кыйындык башка түшсө таштап кетпейт. Ай, азамат, Кумуш бекен, көрдүңөрбү каначы? Кызыгы кичинекей Айчолпондун ыры окуудан башка дагы көп нерсе билерине күбө болдук. Мисалы, жазуучу Чыңгыз Айтматов жана анын чыгармалары жөнүндө анын кенен маалыматы бар. Залка жазуучу Чыңгыз Айтматов Шекер айылында төрөлгөн. Чыңгыз Айтматовдун апасы Нейма Хамзаева, атасы Төрөкул Айтматов. Чыңгыз Айтматовдун эң алгачкы чыгармасы Гезитчи сүйүү. Ал эми акыркы чыгармасы Толур кулаганда. Бетме-бет, Саманчынын жолу, Эрте келген туналар, Ак баран көз жашы, Кызыл жуукча жалым, Кызыл алма, ак кеме,
Akbara Болду. Саманчının жолу. Деңиз. Deniz boyu жұрткын алады бүт. Сен ошонун ичинен дейт, неме, кайсын эмнени айтып бересиң дейт ушул чыгармалардын ичинен, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын ичинен дейт. Тоғнайынан ол. Эмне айтып берчи буларга? Амансың бұл құтты талам. Аманчылық келдіңге толғынай. Былтырғыдан да қар ечіпсің ғо. Чачың қудай, қолыңда таяқ. Өмір өтіп жатпай бұ. Жерінем арадан кейін бір жыл өтті. Бүгін менің сыйны күнім. Білем толғынай. Керейлігін күтіп жатқам. Бұл баландағы сен бұл жылды ерте теңмессің біле. Оба, бирок мен ушул сабарда жалгыз келдим. Мындай узун тексттерди жөн эле жаттап албай көркөмдөп айткан Айчолпондун актерлук чеберчилигине да баа бердик. Мындан тышкары ал бир топ маанисиз терең ырларды жатка билип, ал тургай алардын авторлоруна чейин билери да таң калтырбай койгон жок. Сен тил жөнүндө ыр айтып берчи, сен тил жөнүндө кандай кимдин ырын билет элең? Пайдалла сана коюп. Байдылда Сарна койт. Кана айтып берчи тил жөнүндө? Мөрөт уйдун тилинде. Кой мәрет койдун тилинде. Уй ойдон артта калдыкпы, улуттук тилди билүүдө. Толкун болот деңиздин күчтүү жери. Толкундей болот кыргыздын жигиттери. 99 өнөрдөн эси булып, толы төлөгө седебери. Толку болот деген бирөөс бар эмес беле? Айтып бер анда экинчисин. Чоку болот. Чоку болот тоолордун бийик жери. Чокудай болот кыргыздын жигиттери. Чок кармаган. Кол менен баатыр бол деп чоо тапсыз үйрөткө седебери. Сен чоңойгондо ким болгуң келет? Доктор. Доктор эмне иш кылат? Сен эмне кыласың, адамдарды кантип эмне кыласың дейт, айтып берчи. Даречиде. Дагы, Кылсайо. дагы, Операция кылам. операция кылат, дагы. М, Сакайтасың ошентип, анан сакайган адамдар сага эмне дейт анан? Аликона рахмат. Аликона рахмат. Саламыңыз экенсиң да. Венера Айым менен Айчолпондун мисалы баланын шыгына, калоосуна убагында көңүл бурулса, анын таланты ачылат дегенди далилдейт. Көптү билип, билимге умтулган кыз биз менен сүйлөшүп атып, колундагы жаңы китепке кызыгып кетти да, апасына түрдүү суроолорду берип, дагы жаңы нерселерди үйрөнүп атты.